بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбызды улантабыз. 18-ші маселе. Мурда өткөн сабағыбыз мыкты дарыгер бейтаптын 20 маселесин билүүсү зарыл деген. Эми 18-ші маселе. Ат-талаттуфу бил марид. Эң негизги маселе дагы бул. Дарыгер бейтапты аны менен аяр мамиле кылыш керек. Жумшак мамиле кылыш керек. Варрифку бихи. Фатталаттуфу биссаби катталаттуфи биссаби. Кандай аяр, кандай жумшак мамиле кылыш керек? Кантип кичинекей бала менен мамиле кылгандай. Демек, ооруп жаткан адам кичинекей баласы мали болуп калат. Наристеге окшошуп калат. Жаш балага эле окшошуп калат. Ошон үчүн табып, аны кыйкырып, согуп, урушуп чыгышке дебей, табып, аны менен аяр мамиле кылыш керек. Ага жумшак мамиле кылыш керек экен. Бул дагы эң негизги дарыгердин мыкты болгондугунун белгиси. 19-чу маселе. 19-чу маселе бул ан ястамила анва ал-илажат таби'ия вал илахия. Мыкты дарыгер табигый дарыларды, азыктарды жана ошондой эле Аллах Тааланын шариятындагы көздөлгөн шариятты, мындайча айтканда, Аллах болгон таянычты, Аллахка кайтууну, зикирди, ошол нерсенин баарын бирге алып жүрүш керек дейт. Ал бир гана жагында азыктар менен, дарылар менен эле дарылай бербеш керек. Вал илажа бит-тахил. Эң негизги анын дыккаттыгы дейт. Анын сезгичтигинен дейт. Фа инна ли худзақил атибба фит-тахил умурун аджибатан. Умуран аджибатан ла ясулу илейха ад-дава. Ушундай мыкты дарыгерлер болот дейт. Алардын сезгичтигинен, алардын ушунчалык баамдаган дыккаттыгынан көп маселелер, таң калыштуу маселелер чечилип калат эле. Анткени Аллах Таала бул жөндө Куранда айткан: "Инна фи залика ла аяту лил мутавассимин." Хижр сүрөсүнүн 75-аятында Аллах айтат: "Мына бул маселеде бир гана ушундай сезгичтиктери күчөгөн таква адамдар үчүн өтө көп деген белгилер бар" дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы Тирмизиде айткан хадис бар. Бул жакшы хадис. Пайгамбар айтат: "Иттaqu min firasatil mu'min fa innahu yara bi nurillah." Момундун сезгичтигинен корккула, андыктан ал Аллахтын нуру менен көрүп жатат дейт. Демек, бардык табыптар бардыгы эле мыкты эмес. Мыкты табып деген ал сезгичтиги, анын баамдагандыгы өтө күчтүү өрчкөн болсо. Ошондой эле маселе каралат. Мисалы, өтө көп деген адвокаттар бар, өтө көп деген юристтер бар. Бирок алардын арасында кимиси мыкты? Көп нерсени баамдап, сезгичтигинен, ошол нерсени сезип калып, билип, аны ошол нерсени ой жүгүртүп туура чечим кылгандан. Бирок илим бар, канча деген адамдарда илим бар, канча деген диплом бар. Бирок ал адамдын ой жүгүрткөндүгү стандарттуу түрдө. Ошондой адамдар бар арабызда. Анын ой жүгүрткөндү стандарттуу түрдөн өтүп, ал башкача ой жүгүртөт. Ошол үчүн келиңиздер, табыптарга ушундай терең акылды, терең сезгичтикти насип кылсын. Неге? Анткени алардын колунда канча деген адамдардын өмүрү. Фаттабибул хазиq
Естаину алал марады бикулли муин. Демек, ооруп жаткан тауптын оорусун жоюуда мыкты табып, мыкты дарыгер бар нерсени өзүнүн колдонот экен. Бир гана дарылар, дарымектер менен отура бербейт. Ал шариатта да эмнелер бар, ошону дагы колдонот. Бүт нерсени камтыйт дагы. Шариат менен дагы, дары-дармек менен дагы баардыгын өзүнө камтып, жалпылай дарылоочуну мыкты табып да айтат. 20-чы маселе, эң акыркы маселе. Ва хуа милаку амру табиб. Бул табыптын өзүнө камтый турган негизги маселеси. Ал эмне? Ан яджала илажаху ва тадбираху даиран ала ситтати аркан. Өзүнүн дарылоосун, өзүнүн жанакындай чеберчилигин, ишин 6 түркүктүн негизинде кураш керек дейт. 6 түркүк. Мынаки, бул белгилүү нерсе, ошону атап кетсек. Эң биринчи хифду сихха ал-маужуда. Бар ден соолукту сактоо. Бул дарыгер бар ден соолукту сактап калыш керек. Экинчи варадду сиххатил мафкуда би хасабил имкан. Экинчи маселе бул жоголуп кеткен ден соолукту өз абалына кайтарууда аракет кылыш керек дейт. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үчүнчү изалатул илля. Жанакы дефектти, себепти ошону жоюш керек. Төртүнчү ау тaqлилуха. Же ошол дефектти, себепти жое албаса, мурда айткандай, аны азайтканга аракет кылыш керек. Би хасабил имкан, анын мүмкүнчүлүгү жетишинче. Бешинчи ихтималу аднал мафсадатейн ли изалати а'замихима. Мисалы, ал табып, ошол дарыгер ошол адамдын организмде бир себепти көрүп калды. Мисал келтирет, жанакындай опухоль деген жанакы жараны. Ошол жараны кезип жоготсо кандай зыяндык учурайт? Биринчи маселе. Экинчи, кезбей койсо, аны албай койсо кандай зыяндык учурайт? Ошол эки зыяндыктын жеңилине өтүш керек дейт. Эгерде кесип коюу да ага зыяндык болот, бирок анда жашоого көбүрөөк жанакындай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, анда кесип койгонуна өтүш керек. Эгерде кеспей тим койгондо жашоосуна көбүрөөк өмүрүнө береке болоорун билсе, анда ошого өтүш керек. Неге? Эки зыяндыктын жеңилин өтүп, оорун алып салыш керек дейт. Алтынчы тафуиту аднал маслахатейн ли тахсили а'замихима. Эми эки зыян дедик, эми ошондо эле эки пайда. Мисалы, бир бул чөп дарыны берсең пайда, бул жанакындай дарыдан жазалган, химиялык жол менен жазалган дарыны берсең да пайда. Бирок ошонун кимиси көбүрөөк пайда берсе, кимисинин пайдасында ошол дарыда же азыктыкта пайдасында адамдын ден соолугуна көбүрөөк пайда болсо, анда ошол көбүрөөк жакка огон нерсесине өтүп, ошону менен колдонуш керек дейт. Бул эң негизги 6 белгилүү дарыгер үчүн керек насааттар. Фа'ала хадигил усул ситта мадарул илаж. Демек, бул 6 негизинде дарылоо процесси жүрүш керек дейт. Ва куллу табиб ла такуну хадиги ахиятаху аллати
يرجع إليها فليس بطبيب. Бардық тауыптар ошол нерсени өзүнө жакын, өзүнө эң жакын кылып, ошол нерсеге баа берип, аны баамдаш керек. Эгер аны өзүнө жакын тутпаса, ошол нерсенин принциптин негизинде дарычылыкты жанакындай табыпчылыкты жасабаса, анда бул чыныгы табып эмес дейт. Аллах жакшы билүүчү дейт. Эми бул жерде бир эмнеге жыйынтыкка келебиз бул маселеде? Бул маселеде биз мындай деген бир жыйынтыкка келебиз. Аллах субхана ва тааля бизге эмнеге орунду жөнөтөт? Анткени эң негиз нерсе Ибн Каййим аль-Жаузия мындай деген бир нерсени айтат. Ва хаза мин тамами хикмати Рабб. Бул орунун келиши, табыпка баруубуз дегиле адамга мындай бир бале келишинде эмне бар дейт? Бул биздин Раббибиздин данышмандуулугунун толуктуулугунан дейт. Ва тамами рубубиятиги. Ал чындап биздин Раббибиз биз ага муктаж экенибизден толуктап турат дейт. Фа иннаху кама ибтала ибадаху бил адва а'анахум алейха бима яссараху лахум минал адвия. Андыктан Аллах субхана ва тааля өз пенделерин ар кандай дарт менен, оорулар менен сынагандай, ошондой эле өз пенделерине ошол оорудан айыгып кетүүгө, аларга жеңилдик болууга дарыларды түшүргөндүгүнөн, ошол дарыларды кайра жардам иретинде түшүргөндүгүнөн. Ошол дарыларды жараткан өсүмдүк кылып, чөп кылып жаратты мисалы. Демек, Аллах субхана ва тааля жөн эле суну түшүрбөйт экен бизге. Биринчи шыпасын, дарыларын жаратып даяр кылмайынча. Аллах биринчи дарыларын даяр кылып, шыпаларын даяр кылып туруп, ошолорду түшүрүп туруп, андан кийин Аллах субхана ва тааля сыноо берет экен. Кана туура изденип шыпа табат экенби, же башка жерге, башка жолго түшөт экенби деп. Ва кама ибталахум биз-зунуб. Кандай? Кантип пенделерин күнөөлөр менен сынагандай. Чөчкөлөрдү жаратты. Азырыктарды Аллах урсат берди, ошондо азырыктарды. Канча деген шайтандаган жерлер бар. Бирок Аллах субхана ва тааля а'анахум алейха бит-тауба. Бирок ошолорду урсат берген менен кайра тобону да урсат берди. Тобо менен жарам берди. Демек, күнөөлөрдү жасаса дагы, күнөө менен сынаса, тобо менен кайра Аллах тазалайт экен. Тобо менен кайра аларды тазалайт экен. Кантип? Вал хасанат аль-махия. Жакшы иштер, жакшылыктар. Бул күнөөлөрдү, жаман иштерди тазалоочулар дейт. Өчүрүүчүлөр. Вал масаиб аль-мукаффира. Жана сыноолор, булар дагы адамды тазалоочу дейт. Күнөөсүнөн тазалоочулар. Ва кама ибталахум бил арвах аль-хабиса мина шаятин. Кантип пенделерин ыплас шайтандардан болгон, ошондой рухтардан болгон, шайтандардын, жиндерден болгон рухтар менен сынагандай, а'анахум алейха би джунди минал арвахи тайиба ва хумул малаика. Кайра аларга көмөк көргөзөт Аллах дейт. Эң жакшы таза желдеттер менен дейт. Алар болсо периштелер дейт. Ва кама ибталахум би шахават. Аллах Таала аларды шахаваттар менен, азырыктар менен сынайт. Бирок ошондой эле а'анахум ала qaдаиха бима яссараху лахум шар'ан ва qadra минал муштахият аллазиза ан-нафиа. Кайра Аллах Таала жардам берет, өзү урсат берген, өзү өкүм чыгарган шарияты менен, ошол өлчөмү менен таттуу, даамдуу, пайдалуу рызыклар менен дейт. Мындайча айтканда, азырыктар менен сынады, ар кандай азырык
жемиштер болушу мүмкүн, зыян. Ошондой эле мисалы келтирсек, тамак аштардан мисалы чочконун эти, эшектин эти, ошол иттин эти. Ошол Аллах сыноо кылып бизге азгырык катары, сыноо катары ошону жаратты. Адамдар ошону жеп атат. Айык кетем деп. Иттин эт жеп жүрөт. Ал-ияду билlah. Пайгамбар айткан: "Тадау бил халал ва ла тадау бил харам." Адал нерселер менен дарылангыла, арам нерселер менен дарыланбагыла. Пайгамбар да бир хадисинде арам нерседе шифа жок деген. Демек, иттин этинде шифа жок, билип коюңуздар. Эшектин этинде шифа жок. Бакада шифа жок. Жылаанда шифа жок. Ар кандай нерсени жеп жүрүшөт. Ошону жесең сонун экен. Ошон үчүн келиңиздер, адал нерседе шифа бар. Аллах субханаху ва тааля бизге ошону туура түшүндүрсүн. Фама ибталахум субханаху, Аллах аларды пенделер эмне менен гана сынаса, эмне гана нерсе менен, бишейин илля а'тахум ма ястаинуна бихи аля заликал бала. Ошол суноого туруштук бере турган нерсени да кошо жаратып же берип коет экен Аллах. Аллах канчадан адамдарды зына менен сынап жатат. Ошого туруштук бере турган никени уруксат берип койду. Аллах канча деген нерселер менен сынап жатат. Күндөрдүн биринде бир адам айткан эле: "Эй молдокем, эмнеге сен аракты арам деп жатасың? Арак деле, нан деле экөө тең буудайдан жасалган го. Эмнеге бунусун арам, тигинисин адал деп жатасың?" Дегенде биз ага айттык: "Тууганым, сиздин апаңыз жана сиздин жубайыңыз экөө тең өзөгү аялбы?" дедим. "Ооба" деди. "Эмнеге аялыңыз менен мамиле кыласыз? Аял күйөөсүнүн ортосунда мамиле менен. Апаңыз менен ошондой мамиле кылбайсыз. Аял деп эле апаңыз менен деле ошондой мамилеге өтө албайсызбы, нике кыя албайсызбы аял апаңызга?" дедим. "Жок" дейт. Ошондой эле апаңыз сизге арам, жубайың сизге адал болгондой, арак сизге арам, нан бизге адал" деп жооп берди. Ошон үчүн бир нерсе, эки нерсеге жазылса дагы, арамына жумшасак, анысын адалына жумшасак дагы, биз адалын гана алыш керекпиз. Өзөгү мээри бир өзөк болбосун. Аллах субханаху ва тааля ушунчалык бизди сынап коет. Өзөгү бир, ошол нерсе менен же шифа берет, күч берет, же ошол нерсе менен кайра алыбызды кетирип оорутат. Мисал келтирелик, финик, курма. Курма күчтүү адам, оорубаган адам, дартка чалдыкпан адам курманы канча жесе, ошончалык күчтүнөн күч кошулат. Күчүнө күч кошулат. Ал эми сахарын диабет менен ооруп жаткан адам, инсулинге отурган адам, ага курма жесе, ошол эле курманы жесе, кайра оорусун күчөтөт. Көрүңөр, бир эле нерсе пайда берет, ошол эле учурда бирөөгө зыяндык берет. Ошол үчүн келиңиздер, курманы сахарын диабет менен ооруган адамдар этияттаңыздар. Аны менен оорубагандар курманы жей бериңиздер, бул азык, бул бир гана күч дегендей. Ошол үчүн Аллах субханаху ва тааля бизге бир гана пайдасын берсин. Биhi. Демек, ошол нерселер менен жаратып чүрүп, жакшы нерселерди, ошолор менен биз колдонуп, ошолор менен коргонуш керекпиз. ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه وبالله المستعان. Ошон шейх айтат, демек бул маселеде бир гана ортосундагы маселе калды. Бул нерсени илим менен ажыратып билиш керекпиз. Ошон менен жетебиз. Аллах субханаху ва тааля өзү жардамчы болсун дейт. Ошол үчүн Аллах субханаху ва тааля бизге ушундай себептерди берген. Биз жөндөн эле ооруларды берген эмес, оору менен кошо бизге эмнени берип жатат? Ошол шыпаны издей турган туура жолдорду берип жатат. Аллах асмандан жамгыр, берекелүү жамгырды түшүрдүк дейт. Жерден өсүмдүктөрдү чыгарат.
ушул өсүмдөрдөн Аллах бизге шыпа бергенге себепкер экен. Ошон үчүн Аллах субханала тааля ар кандай баледен баардыгын сактасын. Эң сабакта дагы ушул дарыгерге тиешелүү да бир маселелерди өтөбүз. Аллах субханала тааля берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.